Саламатсыңар балдар. Бүгүн кыргыз тили сабагынан этиштин жакталышы боюнча окуп үйрөнөбүз. Сабагыбыздын максаты этиштин жакталышын үйрөнөбүз. Этиштин жактарын аныктоого көнүгүүлөрдү биргелешип, өз алдыбызча иштейбиз. Күнүмдүк турмушта этиштин жактарын туура колдонуп сүйлөгөнгө үйрөнөбүз. Жак бул сүйлөшүүгө катышкан жана сөз болуп жаткан тарап. Кыргыз тилинде 3 жак бар. Алар жекелик жана көптүк санда айтылат. Сан деген сөз кээде түр деген сөз менен дагы алмашылып колдонулат. Биринчи жак жекелик сан мен, көптүк санда биз. Экинчи жак сен, көптүк санда силер. Экинчи жактын сылык түрү жекелик санда сиз, көптүк санда сиздер. Үчүнчү жак жекелик сан ал, көптүк санда алар. Эми мына ушул этиштин жак сан боюнча өзгөрүшү этиштин жакталышы деп аталат. Мисалы, оку деген сөздү биз жактарга коюп көрөлү. Биринчи жак мен окуймун. Жекелик санда болду, көптүк санда биз окуйбуз. Экинчи жак жекелик санда сен окуйсуң, көптүк санда силер окуйсуңар. Экинчи жактын сылык түрү сиз окуйсуз, көптүк санда сиздер окуйсуздар. Үчүнчү жак жекелик санда ал окуйт, көптүк санда алар окушат. Эми балдар, мына ушул өтүлгөндөр боюнча силерге тапшырма берейин. Төмөнкү бериле турган этиш сөздү жактарга коюп жазгыла. Бул биринчи тапшырма балдар. Экинчи тапшырма көп чекиттин ордуна жак мүчөлөрдү коюп жазгыла. Үчүнчү тапшырма төмөнкү мүчөлөрдүн ар бирин тиешелүү этиш сөзгө улап жазгыла. Мына ушул мүчөлөрдү этиш сөздөргө улап жазгыла балдар. Мына ушул 3 тапшырманы аткарып, жообун жөнөткүлө. Саламатта болгула.